Бакубат Талас. Жалпы Талас элинин жашоо шартын жакшыртуу максатында ачылган фонд. Фондко каражат жер өлкөнүн иштетип жаткан Альянс Алтын компаниясынан которулуп турат. Бакубат Талас фонду 2016-жылдан баштап Талас облусунда 6 транш менен социалдык экономикалык багыттагы 750 миллион сомдук долбоорлорго каржылык колдоо көрсөтүүгө жетишти. Жалпы облус боюнча 441 долбоор каржыланды. Анын 48 долбоору Кара Бура районуна таандык. Ал долбоорлорго жалпы 33 миллион 32 миң 380 сом жумшалды. Фонддун колдоосу элдин турмушун жана айыл жергесинин шарттарын кандайча өзгөрттү? Бул тууралуу алдыда таанышабыз. Сатылган Абдрахманов Кара Бура районундагы дыйкан чарбалардын бирин жетектейт. Бирок аракетчил дыйкандын бир көйгөйү бар эле. Карамагындагы айрым техникалар эскирип жумушка тоскоол болгон. Дыйканга Альянс Алтын компаниясынын алдындагы Бакубат Талас фонду жардам берип, муктаж болгон айыл чарба техникаларын 8% менен насыяга алып берген. Комбайндар эскиргенден кийин баягы убаракерчилиги көп болот экен. Запчас көп кетет. Оңдоп жамап жаскай бересиң, кайра эле износ боло берет. Анан айла кеткенден анан ушу Бакубатка кайрылып жаңы комбайн алганга аракет кылдык да. Эми бул деле суудай жаңы эмес, баягы иштелген комбайн. Анан болгондо бирке жаңырттык да. Ушу Бакубат Таласка кайрылып, рахмат ушу Бакубаттагыларга. Бакубат Талас фондусу Кара Бура районунун тургуну ишкер Ильяс Төрөкуловго дагы чоң колдоо көрсөткөн. Фонд ишкердин дыйкандарды таза үрөн менен камсыздоо ишин жактырган. Үрөн чарба 2021-жылы Бакубат Талас фонду аркылуу 1,5 миллион сомго эгин чабуучу комбайн жана газ 53 үлгүсүндөгү техникаларды сатып алган. Мындан тышкары компаниянын ишин үзгүлтүккө учуратпоо үчүн 248 миң сомго трансформатор коюлган. Бүгүнкү күндө кампа фонддун колдоосунун негизинде бутуна туруп, сапаттуу үрөн менен камсыз кылууда. Зерновой комбайнның жоқ эле бизде жетишпейт, дагы деле бул астык. Биз зерновой комбайн 1,3 машина алдык. Бул абдан биз муну алып конуп атабыз, эң жакшы. Муну эл да сүйүнүп атат, биз да сүйүнүп атабыз. Ушу Бакубат Таластын ушундай жардам бергенине. Бакубат Талас фондуна Кара Бура районунун Бакайыр айыл аймагына караштуу Карасай айылынын эли дагы ыраазы болушуда. Фонд жергиликтүү бийликтин өтүнүчүн эске алып, айылга 1,5 миллион сомго жаңы лотокторду сатып келүүгө каржылык колдоо көрсөттү. Муну менен бакайырлык дыйкандардын суу талаш маселеси чечилди. Бизде эң көйгөйлүү маселе суу. Азыр мына Бакубат өнүгүү Талас фондусу аркылуу көп жардам келип атат. 1 миллион 630 миң сомго. Бул лотокторду алып келип берип атат. Арматура, цемент, шлюз, сетка мак, ушуларды азыр полностью Бакубат Талас келишимди аткарып алып келип берди бизгечи. Биз айыл өкмөтүнүн атынан, өзүмдүн атынан, ушу жалпы Бакайыр элдин атынанчы Бакубат Талас фондусуна чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бакубат Талас фондусу 2016-жылдан бери райондун айыл чарба тармагын алдыга жылдырууга 4 миллион 691 миң 220 сом каражат жумшады. Аманбаев, Кара Бура жана башка бир нече айыл аймактарда ирригация маселеси чечилди. Ошону менен катар фонд маданият тармагын дагы четте калтырган жок. Район боюнча 5 долбоорду колдоп, 2 миллион 570 миң сом карап берди. Бүгүнгө чейин Алтын Аяз компаниясынан фондко ушу Талас областынын өсүп өнүгүүсүнө, экономикалык, социалдык жактан өнүгүүсүнө 750 миллион сом акча каражаты келип түшкөн. Анын 280 миллиону социалдык пакеттерге жумшалса, долбоорлорго, ал эми 470 миллиону жакан жана орто бизнести айыл чарбасын колдоого дыйкан фермерлерге кредит катары жумшалган. Быйыл 2022-жылы май айынан баштап, майдын тагыраак айтканда май айынын 18-инен баштап биздин Альянс Алтын компаниясы аркылуу каржылангандан кийин баягы айтып койгон болот, биздин фонд бүгүнкү күндө Альянс Алтын өнүктүрүү фонду болуп аталат. Кара Бура районунун айтылуу Чолпонбай айылына Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин жаңы мемориалдык музейинин курулушуна Бакубат Талас фондунан каражат бөлүнүп, иш жыйынтыктуу алында турат. Айыл тургундарынын айтымында
Чолпонбай Төлөбердиевдин алгачкы музейин 1978 жылы анын классташы Ашымбек Шейкымбаев түптөгөн. Ал бурч катары эле болчу. Кийин 1982 жылы азыркы музей негизделген. Маркум Ашымбек Шейкымбаев ушул аймакка дагы кенен кылып, жаңы үлгүдөгү Чолпонбай Төлөбердиевдин жана айылдагы инсандардын мемориалдык музейин ачууну кыялданган. Чолпонбай Төлөбердиевдин Советтер Союзунун баатыры деген Верховный Совет Республикасынын приказы. Анан кийин бул Чолпонбай Төлөбердиевдин эң биринчи саясий жетекчиси Барзуновго телефонун алып, ушул кишиге барат Москвага. Воронежден сразу түзүүчү барып, ушу Воронежден кийин Барзуновго барышат. Семен Михайлович Барзуновго барып, ушул Барзунов менен сүйлөшүп, анан кийин Барзунов көп баштан өткөндөрдүн баарын айтып берип, маркумдун тилегин айыл эли жана Бакубат Талас фонду орундатты. Элдик салымдан тышкары фонддон 1,5 миллион сом каралды. Музей заманбап шарттары менен курулду. Чолпонбай Төлөбердиев атабызга анан жалпы элдик инсандарга арналып Бакубат Талас фондусунун 1,5 миллиондук каржылоосу, Талас өнүктүрүү фондунун 1 миллион 600 сомдук каржылоосу жана жергиликтүү бюджеттен 2 миллион 248 миң сомдук каржылоосу менен ушул элдик музей ачылуу астында турат. Бакубат Талас фондунун каржылык колдоосу менен чакан жана ири долбоорлор ишке ашты. Өзгөчө пандемия убагында Кызыл Адырдагы Кафан Субанбаев атындагы Кара Бура аймактык ооруканасынын жанына жаштардын ашар жолу менен тургузган ооруканасына 500 миң сом каражат бөлүп берди. Стационар бардык шарттар жана медициналык жабдуулар менен камсыздалган. Мындан тышкары бүгүнкү күндө фонддун каражатына бир нече объектиде иш жүрүп жатат. Мисалга ала турган болсок, Бакубат Талас өнүктүрүү фонду аркылуу акыркы жылдары бир топ объекттерде иш жүрүп жатат. 2022 жылга карата 32 миллион сом тегерегинде проекттер тапшырылып, 31 объектиде иш жүрүү аракеттери жүрүп жатат. Бул бир гана ошол областтык өнүктүрүү фонду жана Бакубат Талас фонду аркылуу жүргүзүлүп жаткан иштер. Айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу максатында 13 долбоорго 11 миллион 183 миң 19 сом бөлүнгөн. Ага Аманбаев, Кызыл Адыр, Сулуу-Маймак, Акбашат, Сатыкей, Кара Суу, Арчагул айылдарына түнкү жарыктандыруу лампалары коюлду. Мындан тышкары билим берүү тармагындагы 12 долбоорго 8 миллион 422 миң 413 сом каржылык колдоо көрсөтүлдү. Ошол эле учурда таза суу боюнча дагы 3 долбоор ишке ашып, 1 миллион 225 миң 886 сом жумшалды. Бакубат Талас фонду Кара Бура районунун социалдык экономикалык абалын чыңдады. Фонд райондун социалдык экономикалык маселелерин чечүүдө өзүнүн чоң эбегейсиз салымын кошуп келүүдө. Фонд аркылуу биз элдин талаптарын чечип келүүдөбүз жана эң приоритеттүү багыттарды аныктап тапшырып келип атабыз. Эми кээ бир долбоорлорубуз чынында аягына чыга элек, 70-80% бүтүп калган объектилерибиз бар. Бул ушул 2022 жылы аягына чыгарабыз деген аракетибиз бар. Ошондой эле 2022 жылга дагы өнүктүрүү фондуна, Бакубат Таласка фондусуна бир катар ири долбоорлорду тапшырганбыз. Техника сатып алуу бар, анын ичинде социалдык объектилерди куруу бар. Жалпы жолунан Кара Бура районуна 2016 жылдан бери билим берүүдөн спорт тармагына чейинки 48 долбоорго колдоо көрсөтүлүп, 33 миллион 32 миң 380 сом жумшалды. Бакубат Талас фондусу Талас элинин бакубат жашоосун камсыздоо максатында дагы көптөгөн чакан жана ири долбоорлорду каржылоого даяр.